Салам алейкум достор, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге ушундай Портер 2 автоунаасын тартып көргөзөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй, ушундай кырсык болгон машиналарды, жүрбөй калган машиналарды ушул машина менен алып кетсеңиздер болот. Так, атыны так кандай аталат, ошону унутуп атам. Бирок өзүңүздөр көрүп түшүнүп атасыздар, Мисалы, Кыргызстанда бар, көтөрүп кранга окшоп, жүктөп, анан алып кетет. А бул болсо астыны көтөрүп же артыны көтөрүп эле тартып кетет. Эгер бул жакта дөңгөлөктөр төртөө тең жарабай калган болсо, арткы дөңгөлөктөрдү ушу менен көтөрүп коет. Бул жерде дөңгөлөк турат дагы, могу кылдай айланат дөңгөлөктөр. А буну болсо астыны көтөрүп алат, ошентип алып кетет. Так, ушул Портер автоунааны клиентке алдык, атайын. Так, клиенттин өзүнө жагып, буйруса. Сонун автоунаа. Бул жакта бир аз иштери бар. Краска болгон жерлери бар, алмашкан жерлери бар. А бирок бул жагы зыңк достор. Бул жагы A кып деп коет. А класстагы бул жагы ушундай. Так. Бул жакта көрсөңүздөр болот. M-Bank деген неме бар экен. Ошол жакта жасалып чыгарыптыр. Портерге ушинтип коюп. Так, өтө жакшы экен. Иштетип көрдүк бүт бардыгын. Иштеди. Аны дагы видеонун аягына кошуп коебуз. Муну баса акчасын айтсак, акчасыны тилекке каршы айта албайбыз. Бирок сиздер личкага чыксаңыздар, ушундай таап бергенге аракет кылабыз, достор. Так, бул клиенттин буйругу, мисалы, клиенттин өтүнүчү менен акчасы айтылбайт азыр. Машинасы ички абал менен тааныштырсак, 2012 жылкы достор, 4-ай Кыргызстанга барат, спецтехника болуп. Жөн Портер болгондо болбойт болчу. Так, мультирул жок, бирок механика достор. Так, 135 000 пробег. Бул жакта азыр неметип коюптур. Өзү 135 000 эмес, 185 000 пробег достор. Оригинал пробегти. Бул жакта монитору бар, арт жакта бирок суу болуп калыптыр да, ошол себептен көрсөтпөй жатат азыр. Кичине буу болупчу. Ички абал ушундай. Сонун кылып жасап койгон атайын. Карасаңыздар. Жанагы, мисал, капияттардын ушундай салондор signature деп коет. Ошондой комплектацияда, достор. Так. Ошол подогревтер. Булар баары иштейт. Булар түчөт, көтөрүлөт, могу узарат дегендей. Могу бул жака кайрылат. Бүт бардыгы сонун. Арткы дөңгөлөктөр зимний кылып алмаштырып койгон, жапжаңы кылып. Асты дагы зимний, бирок бир аз кетип калган да. Ушундагы алмаштырып койсо болот. Дискалар ушундай. Сонун дискада өзүңүздөр көргөндөй. Бул жагынан да көрсөтөлү сиздерге. Калпактар турат. Буларын алып калам деди эле, жок. Эмнеси болсо баарын бер деп туруп, булардын да кошо алдык достор. Ушундай видео регистраторлор бар достор, бардыгы. Так, мону ящиктери бар болчу, аларды алдык. Мону сүрөттө жок, бул меники примерно bir $3000 тегерегинде бул жаңысы. Бул ишнеси болсо $1,500, $1000 деп ошондой дейт. Башты ортпа дедик дагы. Бул жакта бир аз иши бар болгондуктан ошол акчага түшүртүп алдык. Мында кошуп, арка жактагын, бул жактагын. Ол жакта аккумуляторлор бар. 3 аккумулятор. Ушуларды дагы алып калам деди эле, башты ортпа деп. Буларды дагы алып калдык. Клиентке болушунча бардык нерсесин алып бердик да. Булар узарып, көтөрүлүп иштейт. Бүт бардыгы сонун достор. Так, ошол. Барыңыздар. Эгер ушундай автоунаа кызык болсо, кайрылсаңыздар болот. Так, эми мындан буягына ошо кантип иштегендерини сиздерге кошуп видеонун аягына чыгарып коебуз. Эгер WhatsApp'тан жазсаңыздар, сиздерге дагы ушундай автоунаа алып беребиз. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, эки дөңгөлөк ушул жерде болот. Жерге коюп туруп, могу менен эле түртүп алып кирип туруп, көтөрүп алат. Анан кийин сүйрөп алып кетет. Кыргызстанда азыр ушундай үстүндө кран сыяктуу көтөрүп жүрүп ошондой. Азыр эси айтат, аны билбептирмин дейт, жана алмашкан жерлеринчи. Могул иштесе болду бизге, Кореяда ушундай дейт. Машина, мындай машиналарды арка жактарын карабайбыз. Ол эң башкысы ушул деп. Бул эң жакшы дейт азыр абалы. Арка жактары ошондой кичине болушу мүмкүн деп. Ошондой дейт.
Мынакей дөңгөлөк көтөрүлүп атат азыр. Артқы дөңгөлөктөр көтөрүлдү. Азыр түшүрөм дейт. Мынакей достор, түштү. Машина бул жактан көтөрүлгөндөн кийин могу менен сүрөйм деп. Мында түшүрүп туруп, ошондо 6 дөңгөлөк болот, арка жакта 3, бул жакта 3 болуп тартып кетет. Эгер машина көбүрөөк кырсык болуп калган болсо, бул жак менен астын көтөрүп туруп, арт жакка могуну калтырып коюп, сүрүп кетет.